биздин агайыбыз мени чакырып калды. Кыргызда канча үндүү бар деди. Айттым момундай. А эмне момундай талаш тартыш болуп атат? Ал туура эмес. Биздин орфографиябыз, биздин алфавитибиз ордуна коюлмай сайын бул маселе болбойт, чечилбейт. Десем анда давай сага тапшырма. Жаңы алифби жазасың, жаңы муундун, жаңы мезгилдин, эгемендиктин алифбесин жазасың. Анан ойлонуп калдым дагы, бүткүл алифбе деген нерсенин баарын карап чыктым. Баары бир мага Арабаевдин алифбесиндей алифбе көргөн жок. Себеби Арабаевдин алифбеси бул кыргыздын алифбеси экен. Нагыз кыргыздын турмушунун, кыргыздын сөзүн камтыган, кыргыздын мүнөзүн камтыган алифбе ушул Арабаевдики экен. Ошол 24-жылы эч кандай тажрыйбасы жок, эч кандай көрөм деген үлгү жок кезде ушундай акылмандык менен жараткан алифбе экен. Ракета сапарда. Бул алифбе китебин баарыбыз эле билсек керек. Бул китеп менен көбүбүз тамга тааныдык. А бирок сиз билесизби, бул китеп канча убакытта жазылып бүткөн? Кызыгы 1 жума аралыгында эле бүткөн. Бул алифбе китебине жана анын автору Сулайман Рыспаевга тиешелүү өтө кызыктуу, сырдуу маалыматтар бар. Бүгүн ошол тууралуу подкастыбызда кеп кылабыз. Алифбе подкасты билим берүүдө атактуу жана ошондой эле анчейин таанымал эмес, билим берүүдө көптөгөн салымын кошуп келген мугалим эжейлерди, агартуучуларды чакырып, алар менен кеп курабыз. Негизги максат социалдык тармактарда ушул баалуулуктар алмашып кеткен убакытта биз ушул билим берүүнү жайылтып, ошол социалдык тармактарда билим берүүнү, мугалимдикти модага айланталы, брендке айланталы деген максатта иш алып баруудабыз. Баарыңыздар колдоп, коштоп кетет деген терең ишеничтебиз. Бул подкастты мен Тынчтык Кенжебек уулу алып барам. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз. Агай, биз сизди балдар жазуучусу катары көбүбүз ошентип тааныйбыз да. Бирок сиз менен жакындан таанышкандан кийин көп кырдуу тармагыңызды көрдүк. Педагог, окумуштуу, ыр жазат экенсиз, оон чыгарат экенсиз. Мен билишимче түрдүү аспаптарда ойнойт экенсиз. Анан сиз менен маектешибизге аябай кызык болуп атат. Анан көрөрмандарга дагы аябай кызык болуп атат деп ишенебиз. Анан агай, алгачкы эле суроо ушундай да. Ушул алифбе китеби мен жеке өзүм ушул китеп менен тамга тааныдым да. Азыр көрүп аябай мындай сонун китеп экенин түшүнүп атам да. Ушуну учурунда түшүнбөсөк керек. Жеңил, мындай үйрөнүп кете ала тургандай жазылган экен да. Азыркы кээ бир китептерде маселелер бар да. Анан ушул китеп эмне болуп жазылып калды агай? Канча убакытта жазылды? Бул китепке тиешелүү кандай сырлар бар? Эми бул рахмат чакырганыңыздарга. Эми өзүңүз айткандай көп эле маселелер бар. Көп эле маселелер боюнча сүйлөшсөк болот. Ээн эркин. Ушул алифбе жөнүндө мен көп эле китеп жаздым. Бир канча китеп чыкканын деле эсептеген жокмун. Көп китеп чыгардым. Ошолордун ичинде баягы кыргызча айтканда көзгө басар дегендей мактана турган, кээ эле мактаныч эмес, эми баягы китеп жаздым деп мындай олуттуп айта турган бир айрым бир эмгектер болот экен. Жазуучунун бир негизги чыгармасы болот дегендей да. Окумуштуунун балким бир негизги чыгармасы китеби болушу мүмкүн. Бул мен 87-жылы 1987-жылы академияга келдим да. Анан 89-жылы мамлекеттик тил мыйзамы чыкты. Ошондон кийин бизде бир канча пикирлер боло баштады. Жанагы алфавитти өзгөртүш керек, орфографияны жаңылаш керек дегендей. Анан ошондо бир алифбе жазылды. Мен ал убакта алифбе жазуу жөнүндө ойлогон деле эмесмин. Анан ошол жылдары ушул алифбе, жаңы жазылган алифбе мындай улуттук мазмунда болуш керек. Анан жаңы кыргыз тамгалары болуш керек. Жанагы орус тамгаларынын кереги жок.
йоттошкондордун кереги жок дегендей болду да. Анан ал үчүн алфавит жаңыланыш керек. Алифбе эмес, алфавит жаңыланыш керек. Аны мамлекет тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан жаңы алфавитти бекитиш керек. Ал өзүнчө чоң маселе да. Анан ошенткенде ошол китепте түрдүү баягы талаш тартыш, туура эместиктер болуп калды да. Анан ошондой сөздөр жүрүп атты. Анан бир күнү эле бизден ошол ал убакта институт педагогика деп айтчубуз. Анан Бекбоев профессор биздин агайыбыз мени чакырып калды. Анан эмне чакырып атат деп эле чуркап бардым, барсам эле кыргызда канча үндүү бар деди. Анан эле эмне болду десем, жок канча үндүү бар? Айттым момундай. А эмне момундай талаш тартыш болуп атат? Эми ал туура эмес. Биздин орфографиябыз, биздин тиги алфавитибиз ордуна коюлмай сайын бул маселе болбойт, чечилбейт. Талаш бойдон жүрө берет. Десем анда давай сен алифбе жаз деди. Жазасың? Мен аракет кылайын. Мен мынан давай сага тапшырма. Жаңы алифбе жазасың, жаңы муундун, жаңы мезгилдин, эгемендиктин алифбесин жазасың. Сага академиядан, институттан тапшырма деп. Анан ойлонуп калдым дагы, бүткүл алифбе деген нерсенин баарын карап чыктым. Бүт ошол кездеги союздук мамлекет эмес белек. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Азербайжан, эми орустардыкы турду, ал тургай чет элдик Кытай, Англиянын, Япониянын бүт ушул азбукаларын баарын карадым. Бир айда карап чыгуунан баары бир мага ушул Арабаевдин алифбесиндей алифбе көргөн жок, жаккан жок. Алгачкы алифбе. Анан Азербайжандын алифбеси мага жакты. Ушул экөө өзгөчө жакты. Себеби Арабаевдин алифбеси бул кыргыздын алифбеси экен. Нагыз кыргыздын турмушунун, кыргыздын сөзүн камтыган, кыргыздын мүнөзүн камтыган алифбе ушул Арабаевдики экен. Ошол 24-жылы эч кандай тажрыйбасы жок, эч кандай көрөм деген үлгү жок кезде ушундай акылмандык менен жараткан алифбе экен. Мен ошонун духун алдым, ошондогу рухту алдым. Анан дагы башка баягы нерселерди алдым дагы. Анан кыргыздын бүгүнкү күндөгү алифбеси кандай болуш керек? Анан андагы рух кандай болуш керек дагы? Анан бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк билим берүү тенденциялары болуш керек. Жаңы методика болуш керек. Ушул баягы улуттук тарбияны алдым дагы, анан ага мына бүгүнкү күндөгү методиканы койдум да, баягы жеңил окуй турган, эман терминдерге өзүнчө баягы илимий жактан алганда ошол жеңил үйрөнө турган, экинчи сабактан эле жазып сүйлөп келе турган, окуп келе турган методиканы койдум. Анан ошентип анан бир айдай, 2 айдай даярдандым. Кандай сүйлөмдөр болуш керек, кайсы тамгадан кайсы тамгага кийин болуш керек, ошондо кандай сөздөр болуш керек. Ал бардыгы жөн эле бир баягы кирди чыкты сөз эмес, тааныта турган, кыргызды тааныта турган, наркты тааныта турган, ушундай нерсе болду да. Анан ошонун бардыгын даярдап алдым да, анан ошентип жүрөм. Жүргөндөн кийин жыл аягы уже күз болуп кетти. Анан ошондой бир ден соолукка карап анан тетиги Жыргалаң пансионатына бир путевка келип калыптыр жолдомо. Барасың деди, анан араң тургансы эле макул дедим. Көрсөм мага бир тынч бир ошону отуруп бир башкача бир маанай, башкача бир жагдай керек болуп турса керек го. Баягы даярдап турган нерсе ошол жерден шар деп ачыла турган бир шарт керек болуп турса керек. Анан өзүм да баягы жаңы алифбе жазып атам деп дүүлүгүп ушинтип турган кез болуш керек да. Ошондо мен 42-де экенмин.
алипени Арабаевдагы кыргыз алипесин 42 жашында жазган экен. Сонун дал келилер экен. Ана ошол пансионатка бардым. Барып эрте менен карасак тизеден кар жаап коюптур. Эшикке чыкмай жок. Тамак ичип келебиз, болду, жатабыз. Ана ошондо анан кылар иш жок болгондой болуп эле анан отуруп калдым. Анан баягы алипени алдым, анан жаза баштадым. Бир барак жазам, кыргыздан, эки барак кыргыздан. Баягы Жусуп Турсбеков Ажыл ордунда деген драмасын бир түндө жазыптыр да. Эрте менен шылкый уктап жатса үй толгон барак дейт. Анан эмне десе, жыйнап койгулачы дептир да. Жыйнаса драма жазып коюптур. Ошол сыяктуу да. Анан бир жумада ошо жаза бердим. Тигилери баягы келгендер эмне жазып атасың деп коет. Ой, иштеп атам деп коем. Анан айрымдары окуп алып, ой, баш жакшы экен. Макыл кептерди, тигуларды карап, анан жакшы экен. Анан бир жума болду, карасам алипе бүтүп калыптыр. Бир жумада баш аягын жаздым, анан кийин ал тургай сыртынын сүрөтүн тарттым. Мындай калем сап, калем, анан канаты бар. Анан жер шарынын үстүндө баягы калемди, канаты бар калемди минип учуп бара турган кыргыздын калпакчан баласы. Өзүнүн сүрөтүн тарттым да анан. Мында башка экен, Жок, ал кийинки. Анан ошентип анан кийин келдим. Келгенден кийин ушундай баягы алипе жаздым дегендей бир өзүмчө бир башкача болуп, жер баспай ушинтип келдим да анан келип эле сүрөтүн тарттырдым. Дал ошентип сүрөтүн Исаков деген өтүп кетти, бакшы киши. Мыкты сүрөтчү болчу. Мен айткандай кылып сүрөт тартты. Ошону кийин көргүзөм силерге. Анан ошентип бир жуманын ичинде ушул алипе жаралган. Ошондон кийин 26-25-26 жыл болуп кетти го. Бир дагы өзгөрткөн жокпуз. Сүрөтүн дагы тиги кийинки жылы кайрадан сүрөт тартылды. Анан мына былтыр гана өзгөрттүм ошондон бери да. Бирок мындай мазмуну ошол калыбында калды. Өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү бул мисалы мен алипелердин бүтүндөй кыргыз алипелерин карадым. Арабаевден баштап мага чейинки Сартбаев, Маразыковалардын алипелерин баарын карадым. Бул өзү СССРдин алипеси экен. Арабаевден кийин 27-жылы жанагы 26-жылы Карасаев кошулуп жаңы алипе жазылган, жаңылык деген. Бул жанагы латиницага өткөндөн кийин. Анан 30-жылдары Юнус Алиевдин алипеси чыккан, кадимки академик Юнус Алиевдин. Ошондон баштап бул Союздун алипеси болгон. Москванын алипеси, СССРдин алипеси, баягы комсомол, Ленин, Октябрят, съезд, партия, коммунизм дегендер. Ошондо бир дагы кыргыздын калпагы, ала тоосу, элечеги, камчысы, ушундай бир дагы кыргыздын нукура баягы элдик сөзү жок экен. Манастын аты да жок. Көрбөйсүңбү? Мына ошондой алипе экен да. Мына биз окуган ошондой окуганбыз. Турсбектин алипесин окуганбыз. Көрсө, Москванын букварынын үлгүсүндө түзүлгөн алипелер экен да. Мен жанагындай улуттук дуктагы анан жаңы методиканы камтыгандыгы менен өзгөчөлөнөт да. Ага, эмне сонун аябай. Ошон үчүн баягы элдик улуттук алипе деп айтылып жүрөт да. Ошончо жылдан бери азыр да колдонулуп келет. Ага, анан мындай суроо да. Ошол учурда көп эле адам алипе жазып баштаган дедиңиз да. Анан эмнеге сиздин алипе ушу биздин программага кирди? Эмне болуп кетти? Себеби ошонун астында Сартбаев деген агайдын алипеси бар болчу. Рысбекова Сартбаев, анан кийин Сартбаев болгон. Биз алардан таалим алган окумуштуулар. Анан кийин Маразыкова деген практик мугалимдин алипеси. Анан ошолор эми Сартбаев агайдыкы баягы Союздун алипеси болуп калды. Тиги жанагындай өткөн мезгилдеги оош кыйыш такталбаган маселелердин кирип кетиши албетте бул чаташууга алып келди да.
Анан кийин мен жанагы манас кирип, улуттук баягы руханий дүйнөгө киргенден кийин анан жанагындай окууга жазууга тез үйрөтүү методикасы жактыбы элдер биринчи жылы бир 18.000 тираж менен чыкты. Андан кийин 30.000 тираж менен чыкты го дейм. Болду ошол үчүн анан эл алып кетти. Сонун агай, чоң рахмат. Мага ушул аябай кызыктуу болот да. Эми агай, мындай суроо, сиздин баягы кыскача өмүр баяныңызга кайтып келсек, эмнеге мугалим болуп калдыңыз? Эмне себеп болду? Эми мен атам дагы мугалим болду, апам да мугалим болду. Токтогулдун Сарыкамыш деген жеринде иштеди. Түштүктөн Оштон билим алып келишти. Анан айылдагы бир эки үй бүлө бар эле. Орок, Барчакүл деген эжелер, агайлар. Анан атам, апам, Казыбай, Бүкен. Ушул 4 адам жергиликтүү жогорку билимдүү адамдар болуптур. Анда башкалар бар келип иштеп, 5 жыл директор, 10 жыл директор болуп, дагы агайлар бар эле. Бирок ушул атам, апам экөө жанагы берки эки ага эже менен ушул Сарыкамыш айылын билимдүү кылышты. Тарбиялуу кылышты. Ошолордой мындай үлгүлүү адамдар, үлгүлүү үй бүлө немен көргөн жокмун да. Анан ошолордун жолун жолдодук го дейм. Атам үйдө эле мугалим, мектепке келсек деле мугалим. Апам деле үйдө мугалим десе сезилет, өзгөчө атам да. Атам ушундай токтоо, салаваттуу киши болгон, партиялык уюм секретарь болгон. Анан ал кишинин бүт урматтап сыйлар эле да, айыл эли, балдардын баардыгы, окуучулардын баары. Анан атам ушундай салаваттуу, токтоо, тартиптүү, катуу кармаган киши болчу. Бизге үйдө эле мугалим болуп сезилчү. Мектептен андан бетер. Сабак бергенде мен атамдан тайсалдап тура элем да. Анан ошол нерсе бизге өттү го дейм да. Анан эле менин бир туугандарым дээрлик баардыгы 11 бир тууганбыз. Дээрлик көбү мугалим болушту. Бүгүн деле иштеп жүрүшөт. Күйөө балдарыбыз деле ошондой, келиндерибиз деле мугалим. Анан ошентип мугалим болуп калдык го дейм. Сонда ушул мугалимдик кесипте мисалы. Кийин кайра атам апам менен чогуу иштеп калдым. Ошол мектеп. Анан мен Бишкектен окуп, чүйдө 1-2 жыл иштеп барып, жаңы ыкмаларды, жаңы идеяларды үйрөнүп, аларга кайра тиги семинар өтүп, аларга кайра баягы педсоветтерде доклад окуп, жаңы идеяларды айтып, жаңы технологияларды айтып, жаңыча баягы кабинет чаптып, алардан алган үлгүм, кийин бияктан алган үлгүм менен кайра алар жуулуштуруп, мен аларга жаңылыктарды айтып иштеп калдым. Сонун агай. Мугалимдик кесип деп калбадыңызбы? Өткөндө сиз менен ошо сүйлөшүп отуруп анан өтө кызыктуу маалыматтарды айтып бердиңиз. Сиз мугалим болгондо ишмердигиңиз кандай башталды? Анан кандай таасирлер болду сизге, сиздин башка окуучуларга болгон таасириби? Мен бир окуяңызды эстеп атам, жанагы кийин район чоң болуп, чоң кызмат болду. Мен барганда шаарда 1 жыл, 2 жыл иштеп бардым да, барып баягы мен журналистика группасында окугам. Баягы журналистика жагым бар эле. Анан иштеп калганда эле бир Аскаров Жакин деген завучубуз бар эле. Дагы аябай билимдүү жигит болчу. Анан Сулайман келдиңби? Өзүбүздүн кайра колунан окугандайлардын. Келдиңби? Келсең сени бир Кудайдан жөө качкан бир класс бар. Ошол классты сага беребиз. Сен класс жетекчи кыласың. Сен күчүңдү көрөбүз деп койду. Мейли дедим. Анан 7-чи класстын балдары экен. Анан чынында өтө шумпай балдар бар экен. Мугалим сөзүн укпайт экен. Өзүнчө баягы эрдемсинген балдар бар экен. Шок балдар бар экен. Өзүнчө эле кыйын. Бирок
баягы шок болбосоң жок бол, шок бала эрте токтолот, бирок акылдуу болот деп дагы туура айткан экен. Ал убакта аны байкаган эмес болсок керек. Же мугалимдер өчөшүп алып баягы ошентип тил албай, моюн толгойт окшойт го. Анан баары бир менин деле сөзүмдү угушпай жүрүштү башында. Мен де мындай тайсалдайбы же сыйлайбы, же мен алар менен бала менен баладай болуп конференцияларды өткөрүп, КВНдерди өткөрүп, интермеди аткарып, баягы шаарды көргөн мугалиммин да. Анан башкача иштеп жүрдүм. Анан алар мага көп унчукпайт. Анан башка мугалимдерди дээрлик сабак өткөрбөйт экен да. Түрдүү суроолорду берет экен, эң башты кылат экен, шундай да. Анан мага уже мугалимдер педсоветтерде сын айта баштады. Сен балдарым иштей албай атасың, тил укпайт балдарың деп, тарбиялык иш жүргүзбөйсүң деп. Анан мен балдарга келдим да, анан балдар менен урушкан жокмун, анан таарынчымы айттым. Балдарым, мен силер менен мындан ары иштешпейм, баш тартам класс жетекчиликтерден десем, ой агай андай кылбаңыз. Анда силер мен айткандай кыласыңар. Анан Жакыпов Кубат деген азыр искусство университетинде проректор, педагог илимдеринин кандидаты. Ошол жигит класском эле ал тыз жүргөн. Дагы бир жигит бар эле, ал азыр могул Беловодскийде главный хирург. Мына ошондой дагы көп жигиттер. Анан алар дагы мыкты билет. Ата-энелердин баардыгы мугалим. Анан тиги Насирдин айттым, Насирдин шок экен, тентек экен. Насирдин кыйын экен, класском койгула дедим. Талап Коелу. Кубат жакшы окуучу болгону менен сен башкара албайт экенсиң. Сен класскомдуктан кетесиң, ордуна могу тентек эң баш Насирдинди койгула. Анан класс бүт баардыгы болбойт агай, болбойт. Ушуга антип кайра класстын баарын бузат деди. Бузса бузсун, бузса көрөбүз. Болбосо мектептен кетиребиз. Сен башкара албасаң, давай кет класскомдон. 2 саат күтөм. Класс чогулуш өтөсүңөр. өздөрү Өтөсүңөр, мен айткандай кыласыңар, токтомду жазасыңар, мага келесиңер деп. Анан мен эшикти жагына кетип калдым. Кыйкырган боюнча калышты. Анан эмне болсун дегендей деле кылган жокмун, бирок эмне болор экен деп күтүп отурсам, анан мен үйүм мектепке жакын болчу. 2 саат өттү, анан карасам ит үрүп калды. Терезеден карасам, мен окуучуларым келди. Ошо тентек, берки 2 жакшы окуган бала, анан комсорг кыз бар эле. Ада кыйын кыз болчу. Чыгылып менин классымдагылар шок, тентек болгону менен кийин баардыгы кыйын чыкты. Анан баягылар турат төртөө, анан күлүп келдим. Келсем эле, агай кечириңиз, агай сиз айткандай кылдык. Ушундай кылдыңарбы? Насирдин, сен класском болдуңбу? Агай, мен болдум. Балдар ушундай дешти. Сиз айттыңыз, мен мындан кийин мыкты окуучу болом деп. Анан мен окуучуларым айылдын эң мыкты, мектептин эң мыкты классы болду. Эң мыкты классы болду. Тиги тентек класском болду. Тентек класском болду. Тентек бала мектептин эң мыкты тартиптүү окуучусу болду. Кыйын мыкты билимдүү бала болду. Ушул жерден бир сабак алышыбыз керек го. Анан мен ишенебиз керек го. Көрсө, мен жанагы кадимки Макаренконун методун колдонгом. Макаренко деген, Антон Макаренко деген бул улуу педагогдордун бири, дүйнөдө орус педагогу. Ошонун коллективде тарбиялоо деген, коллективди түзүү жана коллективде тарбиялоо деген
теорияны иштеп чыккан да. Көрсө мен ошону колдонгон экенмин. Анын педагогикалык поэма деген эмгегинде, романында шылуун киши өлтүргөн адамды киши кылат. Тескери жолдо жүргөн бир София деген беле, ошол кызды мыкты үлгүлүү кыз кылат да. Мен ошол идея менин жүрөгүмдө жүрөр эле. Анан алгачкы жоопкерчилик деген макала жаздым. Илимий макала жаздым да. Көрсө жоопкерчилик менен адамды тарбиялайт деген идея болгон экен да. Насирдин дедиңиз, э? Насирдин. Анан кийин окууну бүтүп кетти. Каякта иштеп жүргөнүмдү билбейм. Кийин эле бир күнү карасам эле мына Жаңы Жер деген айылда айыл өкмөт болуп калыптыр. Баягы тентек баладан чыккан Турбайды Батсал бир күнү эле район болуп калып жүрөт. Беловодскийде районо болуп 8 жылга жакын иштеди. Билим берүү тармагында. Билим берүү тармагын. Анан мен бир жолу бардым. Кандай Насирдин? Кандай? Баягылар эсиңде берсем, оягай деп күлүп койду. Анан жумушунан кетип, кайра дагы заварайна болуп, анан азыр пенсияга чыгып калды го дейм, азыр башка жумушка кетип. Сонун ишеним бериш керек да окуучуга, э? Демек, адамды ишеним менен адам кылат экен да көрсө. Жоопкерчилик тагуу менен адамдык сапатты калыптандырат экен. Мага жоопкерчилик тагылдыбы, демек мен момундай кылышым керек деп адамдын ой жүгүртүүсү такыр башка болот экен. Сонун. Сиз айтып берип аткан окуяны мен эстеп элаттым. Анткени ал мына бул китепте Тагдырдын мугалими деген китепте Адила эжейдин окуясы менен чагылдырып берилген экен. Мен бул китепти баштан аяк мен ушул китепте ошол окуяны пайдаландым. Бүт жана окуучулар өздөрү токтом жазганын, баягы жоопкерчиликти окуучуларга бере билгендигибиз азыр ушул көйгөй болуп атат окшойт агай. Окуучуларга жоопкерчилик эмес, ишеним эч нерсе бербей атабыз, жада калса өздөрү чыгып биз жазалоо менен гана тарбиялайбыз деп атабыз. Жазалоо менен гана тарбиялайбыз дейбиз дагы, ата-энелерди дагы өчөштүрүп алып атабыз. Баланы бир ишенип, жакшы нерсени айтып, көргөзүп, жоопкерчилик тагып, тапшырма берип, эми тапшырма деген эле тиги эсепти чыгарып кел деген эмес. Бул адамдык, инсандык сапатты калыптандыруучу башкача өңүттөгү иштер болуш керек да. Мына ошондо бала менен мугалимдин ортосунда эмоционалдык байланыш болот да. Бизде эмоционалдык байланыш жок. Бизде жөн эле статустук байланыш. Мугалим менен окуучунун байланышы. Барьер бар ортодо. Ал байланыш болбойт. Бул дүйнөдө байланыштын 5-6 түрү бар. Саясий байланыш бир күнү үзүлөт. Экономикалык байланыш бир күнү талкууланат. Кызматтык байланыш бир күнү талкууланат. Үй бүлөлүк байланыш дагы кээде өзгөрүп кетип атпайбы? Эмоционалдык байланыштай байланыш бул адамды бириктирген нерсе жок мындай. Урматтоо, сүйүү, урматтоо ушундай жакшы сезимдер менен гана бул байланышат. Сонун агай. Мен ушу бир китепке кичине токтолуп кетким келип атат. Ушул китепти окуп, мен агайга да айттым, 2 жолу кичине жашыдым. Көп андай деле болчу эмес. Мен каар заманда окуганда ушундай турбай окугам. Ушул китепте ушундай болду. Аябай Адила эжейдин азыркы мугалимдин кесипкөйлүүлүк жашоосу менен өзүнүн жеке жашоосун ушундай сонун баяндалыптыр агай. Чоң рахмат. Бул жерде мен бир нерсени айтат элем. Эгер ким ушул китепти окуса, мугалимде бир ички сезиминде мындай бир күч пайда болгондой болот экен. Мен дагы ушул китепти окуп туруп бир чоң чечимдерди кылдым да агай. Бул китепти ушу баардык мугалимдерге окушуна сунуш кылат элек. Анан агай ушул китеп боюнча бул китепте эмне деген ойду жеткирейин дедиңиз? Мен ушу бүгүнкү күндөгү мугалимдин абалын жазгым келген. Эми агай деген ат кайда деген проблема 90-жылдардын башында эле башталган. Союздун акыркы жылдары мугалимдер жөн эле бригадирдин эле кол алындагы адам болуп калган. Мен айылда жүрүп өзүм көрдүм. Жанагы байкуш окуучуларым менен жазындагы беде чабуудан баштап күзүндө сарай тазалаганга чейин мен иштедим.
Анын үстүнө 9 класстын баласы балдары баягы ушундай баягы салаваттуу мыкты балдар эле. Менин классымдагы балдарды мен кийин көргөн жокмун. Ушундай активдүү болду да. Чөпкө барабы? Чөптө өздөрү чөп чабат, өздөрү чөмүлөт, өздөрү жыят, өздөрү ташыйт, өздөрү ушундай. Ал тургай ушул убактагы чакырык боюнча биз 2 жыл айылда калабыз, партияга өтөбүз, анан окууга өтөбүз дешчү. Анан андай болбой койду. Корчагинчи деген уюм түзүшкөн. Анан башкарма мектептин директору менен конфликтке барып, ошол нерсе биздин уюмдашчысына жолтоо болушту да. Анан кийин мен таарынууна кийин Бишкекке баса бергем. Ошондой кезде мугалимдин кадыр баркы төмөндөп калган. Анан мына кийинки заман болду. 90-жылдардын ичинде мугалим эместиги баягы кимдигин көрдү быржыбайды танбаста деген заман болду. Анан илим билимге эми кичине маани берип, Кыргызстан кандай болот, эл кандай болот деген, кыргыздын баласы эмне болот, келечеги кандай болот, кыргыздын баласы бир дүйнө көрөбү, дүйнөнүн билимин алабы, же ушинтип эле бир быкырап эле жүрө береби деген заман келгенде мугалимдин кадыр баркы андан бетер төмөндөдү. Ата энелер үстөмөндө калды. Анан кийин жана шайлоолор болсо, тиги булар болсо эле мугалим массовка үчүн. Анан ушинтип калганда мен мугалимдин тагдыры деп жазайын дедим. Бул баягы өзү мугалим жөнүндөгү чыгармалар аз эле. Мисалы Айтматовдун биринчи мугалими бар, Төлөгөн Касымбековдун Жетилген курак дегени бар, Мырза Гапаровдун Кыштакча деген аңгемеси бар, повести бар. Андан башка мугалим жөнүндөгү эми баягы Айтматовдун айрым образдары бар түзгөн. Анан мугалим жөнүндөгү бүгүнкү коомдун фонунда кандай бир чыгарма жазсам деп жүргөндөн кийин пандемия болуп калбадыбы? Аны үйдө жатып анан кийин мугалимдин баркын ошондо билдик. Пандемияда анан кийин жазып аттым, пландадым, ушундай кылып жазам деп анан башын аягына чейин пландап алдым. Анан кийин отуруп мугалимдин тагдыры деп жазып атам анан эле окуучуларым уже каармандарым башкача боло баштады. Каармандарымды, окуучуларымды кантип адам кылам деген идея келип чыкты. Ошондо мугалимдин тагдыры эмес, өзгөрүп тагдырдын мугалимине айланып кетти да. Ошондо болуп калды. Анан ошол мугалим сабак берүүчү гана эмес, адамдын тагдырын жазуучу адам экен деген нерсе ушундан келип чыкты да. Анан бирок мугалимге ошол мугалим кандай болсо улуттун келечеги ошондой болот экен. Мугалим кандай болсо улуттун келечеги ошондой болот экен. Анан мугалимдин алдындагы парызы адам кылуу, мугалимдин кол алдындагы карызы адам уулун адам кылуу парызы дегендей болду да. Анан кийин өзү мындай ой келди. Муалым деген сөз сыяктуу да. Муалым, муаилим дегенде дагы мугалим дегенде муалым деген сөз, алым деген сөз бар да мугалимдин ичинде. Же болбосо муаилим, анда илим деген сөз бар. Андай боло турган болсо, алым болсо алымдей болсун, илим болсо илимдей болсун дейм да. Мугалим өзгөчө жоопкерчилиги мойнундагы адам экен да. Ал диплому болсо эле, анан айлык алса эле, анан штатка турса эле мугалим болбойт экен. Бул үлгү бере ала турган нерсе гана мугалимдик кылат экен. Сабак деп атпайлыбы? Сабак деген бул өзү мен өзүм мындай чечмелейм да окумуштуу катары. Сабак бул 45 мүнөттүк окуу тарбия процесс эмес. Сабак буга чейинки ата бабадан калган бүткүл дүйнөнүн аалымдарынан калган үлгүнү кийинки муунга берүү. Ошо өткөн муундун сабагында
эмки келген балдарды адам кылуу. Демек кечээкинин сабагында бүгүнкүнү тарбиялоо. Сабак деген ушул болуш керек да. Жөн эле баягы класска отуруп алып тапшырма берип сурап коюу бул эч нерсе чечпейт. Албетте баардык нерсе бир кирпич сыяктуу калыптанат. Килеген мунараны деле мындай болгон чыпылактай кирпич бүтүрөт да. Ошол сыяктуу ар бир берген билим эмне үчүн керек балага? Ал эмнени берет балага? Аны мен кантип үйрөтөп, кантип адам кылам? Ошону менен деген нерсе болуш керек экен. Мисалы бир эле айтылайынчы, сүйлөм. Сүйлөмдү эмнеге үйрөтөбүз? Бул сүйлөмдү оюн айтып, туура сүйлөөгө, адам катары туура сүйлөп, туура жазып, туура ойлонуп, оюн берүүнү үйрөтөбүз да. Ал сүйлөм деген бул илим эмес, бул өзү практика. Мен сүйлөм менен сүйлөп атам. Сен сүйлөм менен сурай берип атасың. Ошол эле нерсе адам катары сүйлөп, оюн билдирип, адам катары жашоонун эле бир нерселерин берип атканыбызды ойлошубуз керек экен да. Агай, ушул жерден аябай бир жүрөктө өткөн бир суроону берейин. Өткөндө деп калбаңызбы? Мен да тарыхчымын да, анан мындай суроо агай. Кыргыздар биз өзүбүздүн билим берүү системабызды, методикабызды түзө албайбызбы? Түзө албасак, түзө албай атабыз да. Башкалардыкын туурап атабыз. Эмнеге түзө албайбыз? Же биздин түшүнүк ушундайбы? Чын эле акылыбыз кемби? Же биз өзүбүз түшүндүк кемсинтип атабыз? Ал мындай. Эгерде биздин педагогабыз болбогондо, биз кыргыз катары жашамак эмеспиз. Эгерде биздин элдик педагогабыз күчтүү болбогондо, бизде манасыбыз болмок эмес. Элдик педагогабыз акылмандык, кыргыз өзү акылман болбосо, кыргыз өзү сөзмөр болбосо, кыргыз өзү келечегин ойлой билбесе, анда мынча жер сандаган эсеби жок макал лакаптарды чыгармак эмес. Килейген дүйнөдө мазмуну дагы, мааниси дагы теңдешсиз манасты чыгармак эмеспиз. Том болгон жомокту чыгара алмак эмеспиз биз. Канчалаган Кенже Батырдык эпикалык поэмаларды жаратмак эмеспиз. Эгерде бизде ошончолук акыл, ыйман казынабыз болбогондо, рухий казынабыз болбогондо. Бар болчу. Бар. Анын бардыгы педагогика. Бир атын таппай атам. Бир саясий бир чоң ишмердин сөзү бар да. Бул Пруссия армиясынын күчтүүлүгү эмес дейт. Ал элдик педагогиканын күчү дейт да. Көрдүңөрбү? Жаңылбасам, Отто фон Бисмарк болуш керек. Бисмарк, Отто Бисмарктын сөзү. Таппай атпаймын. Демек, биздеги канчалык жанагындай кагандыкты түзүп, жанагындай мамлекет түзүп, өчүрбөй, жоготпой, атын жоготпой, нарк салтын жоготпой келаткан элдин педагогикасындай педагогика жок. Болгону бул элдик педагогика катары гана эсептелип, СССР кезинде улуттук бир нарк салт, улуттук педагогика дегенди четке кагып, советтик педагогикадан өткөн педагогика жок деп бизди ошого ишендирип, ошого коммунизмди курабыз, мыкты пионер болсо ошол үлгү, мыкты комсомол болсо ошол үлгүлүү, мыкты коммунист болсо ошол үлгүлүү. Жана нарктуу инсан, нарктуу карыя, нарктуу байбиче, нарктуу мырза, нарктуу келин, бала, кыз дегендердин баардыгын биз унутканбыз. Ошентип биз элдик педагогикалык ойлорубуздун баарын унутууга барып калганда, биз мына бул эгемендүүлүккө келиптербиз. Мына эми ошону системага салып атабыз. Элдик таалим тарбиянын бүтүндөй системасын салып атабыз. Тарбиянын канча түрү бар бизде. Мына Акматалиев деген
окумуштубуз, Муратов деген окумуштубуз, Байгазиев деген окумуштубуз. Мына ушунун баардыгын системага, мына мен дагы доктор диссертациям ошол элдик педагогика боюнча. Мына ушунун баарын системалап атабыз. Ошонун баардыгын практикага киргизели деп атабыз. Мына азыр нарк деген нерсе аябагандай түшүнүк кадимкидей турмушубузга кирип атат. Ана указ чыкты нарк боюнча. Мен нарктуулук боюнча канча эмгек жаздым, нарк концепциясын жаздым, нарк программасын жаздым. Мына ушуну киргизе албай атабыз. Мына дагы да болсо биз өзүбүздүн, өзүң айткандай, өзүбүздүн улуттук педагогикабызды турмушубузга киргизе албай атабыз. Бизде бар түшүнүк элдик педагогика деген, бирок элдик педагогика мындай сөз бар да, жанагы Волков деген чуваш педагогунун сөзү бар. Совет дүйнөнүн педагогикасы жөнүндө 1000 бет эмгек болсо дейт. Ошонун 995 бетинде араң гана элдик педагогикабызды эстеп атабыз дейт. Бирок 995 бетин элдик педагогика ээлеш керек болчу дейт. 5%-ын илимий педагогика ээлесе дагы болмок дейт. Себеби биз биринчи адам болуш керек, анан кийин билимдүү болуш керек дейт. Япондордо ушундай окшойт да. Япондордо башталгыч мектеби бүтүндөй эне тили мектеби деп коет. Ал убакта япон баласы япон болуш керек, японча сүйлөш керек, японча мүнөз күтүш керек, японча жашаганга үйрөнүш керек, японча мамилеге үйрөнүш керек. Ошондон кийин анан 4-5 класстан кийин анан ой жүгүртүүгө, тиги буга үйрөтөт да. Ошон үчүн биз мына улуттук педагогикабыз жок деген нерсеге мен макул эмесмин. Улуттук педагогикабыздын азыр бүтүндөй жагдайларын изилдеп системага салып атабыз. Маселе билим берүү тармагына ушуну киргизүүбүз гана калды да. Ошону киргизиш керек. Жарайт ага. Демек мен мындай кыялым бар да. Биз негизи ар бир өлкө бир нерсе сатат экен да дүйнөгө. Американская мечта кыялды сатат экен, кытайлар өндүрүш, Россия нефть сатат экен, кыргыздар эмне сатат десе, эң арзан бааланган кара жумушчуларды сатат экенбиз. Мен бул угуп алып мен да аябай ызаландым. Анан бирок эмне кылабыз? Анан ойлондум. Биз эмнеге ушу Япония, Сингапурда билим берүүнүн бир борбору боло албайбыз? Эмнеге биз мейли азыр болуп ийдик деген кеп эмес, бирок эмнеге ошо уруксат бербей атабыз өзүбүзгө деген кеп болду. Жок, биз эркибиз жетпей атат да. Эркибиз жетпей. Мына бир сөздөрдү угуп алып, кээде адамдар ушундай кантип болсун деген сөздөрдү айтат да. Мисалы, кыргыз дүйнө элин жакшылыкка чакырат деген бир сөз айтылат да. Кантип эле ушул кыргыз эле дүйнө элин чакырып калат. Дүйнөдө эл эмне, ушу кыргызча жокпу, кыргызды карап калыптырбы деген бир сөздөрдү айтканда, мен өзүбүздү баалабагандыгыбызды айтам да. Мисалы, Манасты айталы. Манастай айкөлдүк сезимди дүйнө элинин көбүндө жок, мисалы. Бул бир эле нерсе. Экинчи, Айтматовдун маңкурту дүйнөнү билип турган кезде азыр. Билген алдын ала билип жаткан экен да. Мына маңкурт бул дүйнөнүн элин азыр бийлеп мойнуна минип турган сезим да. Бул өзүнүн энесин аябаган бала кайсыл улутка кирек? Көрдүңбү? Мына ушундай нерсе да, демек баягы адамгерчилик сапатын унуткан, мыкты инсандык жакшы абийир ар-намыс жоопкерчилик, айкөлдүк деген таза инсандык сезимдердин баардыгын унуткан маңкурт бул дүйнөнү башкарып атат деген ошо да. Мына Айтматовдун ушул маңкурттук идеясы
бул дүйнөнү тазалыкка, жакшылыкка үндөш керек эле. Бирок эл аны бир маңкурт деп коет дагы, өзүбүздүн дагы маңкурт экенибизди ойлобойбуз. Мисалы, дагы бир нерсе айтайын, могул Ысмайыл, Ысмайылды аябай жакшы окуйт балдар. Ал мекенин чыккынчысы, мекенин коргоонон качат. Баягы мекен алдында жоопкерчилигин сезбейт, өз каражанын гана ойлойт, тигүү. Мына Баткендеги окуяларда ким ошол жер чуркап барып, мен Кыргызстанды коргойм деп ким барды? Баягы бечара кыргыздын балдары ошол жерде окушты. Канчалаган жигиттер, мен ачык эле айтайын, бирден торпок берип кызыл билет алышты. Ысмайыл бар бекен? Бар экен да. Ысмайыл бар. Демек Ысмайылды ошентип атып, чыккынчы элин жерин коргобойт, качат деп аткан адамдын жүрөгүндө Ысмайыл, жүрөгүндө маңкурт турат. Жарайт агай, мондай болуп атат окшойт да. Жанагы кошунанын баласы дей берет го үйдөгүлөр. Биз ушундай кошунанын баласына суктанып жүрүп, суктанып эле калдык окшойт дейм да. Тактап айтканда, ушу билим берүү тармагында сөзсүз эле жакшы нерсе башка жактан келиши керек деп калдык окшойт да. Өзүбүз, мен бир эле суроо берейин агай. Болот же болбойт деп эле жооп берип көрсөңүз, биз билим берүү тармагында үлгү боло алабызбы? Биз эгерде элдик педагогикалык идеяларыбызды практикага киргизсек, биз көп жакшы нерселерге барабыз, үлгүлүү бир модельди иштеп чыгабыз. Сонун агай. Агай, сиздин менин билишимче жана деңгээлдик окутуу ыкмаңыз бар. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, бул кандай, мугалимге кантип пайдасын берет? Мына дайым айтабыз да, биз баягы мен 60-жылдардын ичинде мектепке кирдим да. Ошондон бери дээрлик 60 жыл болду. Андан ашып барат. Ошол жылдарда бизге мугалим түшүндүрөр эле, анан эртеси ошону сурар эле. Түшүнүп калсак, китепти карачу эмеспиз. Эсибизден чыгып кетсе, китепти окуп, китепте кандай жазылса айтып берип 5 алар элек. Бүгүн деле ошол. Эмне өзгөрбөш керекпи? Билим берүүдө канчалаган платформалар, канчалаган идеялар болду. Эми агымдар толтура. Илимий, практикалык мындай көз караштар көп да. Анан бирок баары бир бизде ошол нерсени билгенибиз менен турмушубузга көп киргизе алган жокпуз. Мен муну жайкын билим берүү деп бааладым. Мындай алганда орусча горизонталдуу. Кечээ айтып берет, бүгүн кайталап айтып берет. Кечээ түшүндүрөт, бүгүн кайталап айтып берет, бешалар. Китептегини кандай кааласа ошондой окуп, кандай жазылса ошондой айтып берет. Бул жайкын билим берүү. Жайкын билим берүү менен ОРТдан өтпөйт ат балдар. Жайкын билим берүү менен PISA сынагында, эл аралык сынагында эң артта калып калып атат. Бул бизди ойлонткону менен, момунтпейлиби деген нерсеге биз барбай атабыз. Анан көрсө, бул балдарды мындай горизонталдуу эмес, вертикалдуу, жайкын эмес, тикелей билим берүү керек экен. Керек болсо, мен мындай айтып жүрөм. Билим берүү деген нерсе бул эскирди дүйнөдө. Жашайсыңбы адамча? Сен жашоого үйрөн. Билим аласыңбы адамча? Сен билим ал. Демек, билим берүү эмес, билим алуу деген технологияны киргизиш керек окшойт. Мектепке барганда мен окуйм. Азыр өзүм окуп айтып берем. Азыр өзүм жооп берем. Азыр өзүм окуйм. Азыр өзүм жазам дегендей нерсе жок да. Жаз десе жазат. Оку десе окуйт. Бул баягы тескөөчү билим. Тескөөчү билимден көрөкчө демилгелүү билим алуу
мезгилине келдик окшойбуз. Бул дүйнө бүткүл дүйнө. Кыргыз эмес, бүткүл дүйнө. Себеби мисалы окуйсуңбу? Сенин проблемаң. Окубайсыңбы? Сенин проблемаң. Жашайсыңбы? Анда билим алып жаша. Болбойбу? Эч ким эчтекеге милдеттүү эмес адам. Бирок советтик билим бизди советтик адамды капиталисттик адамдардан көрөкчө артыкчылыктуу адам кылабыз. Биз коммунизмди курабыз деп атып, биздин мээбизге билим оку жана оку дегенди үйрөткөн. А бүгүн ал заман жок азыр. Сонун агай. Ушул жерден белгилеп айта кетели. Деңгээлдик билим берүү методикасын агайыбыз биз менен ар бир мугалимге буюрса бөлүшөт. 25 февралда атайын мугалимдер үчүн бир чоң онлайн вебинар уюштуруп жатабыз. Ошол вебинарда агайыбыз 2 күнүн бөлүп сиздерге ушул деңгээлдик окутуу методикасын кантип ишке салса болот, ошол тууралуу кеп кылып берет. Баарыңыздар катышсаңыздар болот. Агай, чоң рахмат. Кичине убактыбыз келип калыптыр, Бирок мен бир нерсени түшүндүм. Мындай подкасттан дагы 10ду тартышыбыз керек экен кеминде. Мага бир түшүнүк бердиңиз. Биз деле жок эле дегенде өзүбүздүн билим берүүбүздү өзүбүз өнүктүрүп, өзүбүздүкүн түзө алат экенбиз. Колдон келсе үлгүдө боло алат экенбиз деген түшүнүк мага орноду. Ушул түшүнүк ар бир мугалимге, ар бир кыргызга орносо болот, ар бир кыргызга орносо өзгөрүү болот деген терең ишеничтемин. Чоң рахмат агай, ишиңизге ийгилик болсун. Дагы кызматташа берели.